негизи ушу Батукаев чыгып кеткенден кийин аз убакыттын ичинде эле парламент демилгелеп калды маселени карайбыз деп. Анан парламентке барардан мурун мен прокуратуранын кыймыл аракетин дыкат карадым да. Прокуратуранын ролу кандай эле и мыйзамсыз иш болгон жокпу депчи. Буга чейин негизи ушу башкы прокурор жумушка келгенден тартып эле, биринчи күндөрдөн тартып эле мен баарына ушу мыйзам менен иштегиле деген бир эле талапты койгом да. Кандай жагдай болсо дагы, эмне болсо дагы мен өзүм ар бириңерге кепилдик болом. И эч кимден коркпойм. Бир эле мыйзамдан корккула деген ушундай бир кепилдик берген десем болот да. Ошон үчүн кайсы маселе болсо дагы, мейли Батукаев болобу, мейли Атамбаев болобу, мейли мен боломбу, алар менден сурамак эмес. Алар бир гана мыйзам негизинде иш алып бармак да. Ошон үчүн баягы ыз чуу башталганда мен алардын иш аракетин караганга аракет кылдым. И ошондо КСИНдин сунушу сотко түшкөн, бирок КСИН врачтардын корутуусунун негизинде сунуш берген да. Эми прокурорлор врач болбогондон кийин алар барып анализ алып, алар анализ текшербейт да турабы. Эгерде корутунду турса, ага КСИН ишенип атса, и болгондо дагы бир нече комиссия болуптур. Мен кийин ошо прокурорлор айтты мага, бир эле эмес, биз ошо прокурорлордун талабы менен дагы комиссиялар болгон экен. Мен так айта албайм азыр канчанчы комиссиясы ошо прокурорлордун талабы менен болгон, бирок ушундай болгон да. Алар да талап койгон. Балким кээ бир врачтарды киргизгиле деп айтканбы, балким кеңейткиле дегенби, же иши бир талаптарды койгон алар. И ушул маселелердин баары мага айтылгандан кийин мен кийин ошо Батукаев маселеси парламентте каралганда барып прокурорлордун кыймыл аракети мыйзамдуу болгон деп айткам. Ушундай айткан жайым бар да. Анан эми ошо мыйзамдуу деп айткан деп эле анан мага күнөө койгондор мага негизи түшүнүксүз. Ар кимдин баягы өз эрки, азыр мындай байкап отурсаң эмне болуп атат да. Ар ким баягы өзүн коргош үчүн башка адамды күнөөлөгөнгө ушундай бир тактика өтүп алышты да. Мен ойлойм, ар ким өзүнүн кыймыл аракети үчүн жооп бериш керек да. Бирөөнү канча көбүрөөк күнөөлөсөң, сенин күнөөң азыраак болуп калат деген эч качан болбойт андайчы. Мен башында кандай деп айтсам, азыр деле оюм өзгөргөн жок, анткени эми тергөө жаңы эле башталбадыбы. Негизи кандай мыйзамсыз болгондорун дагы тергөө айтат да, коомчулукка баарыбызга эле белгилүү болот да. Эгерде чынында эле ушундай фальсификация болгон болсо, анткени мисалы үчүн мен учуктасам да түшүмө кирмек эмес да, ушундай фальсификация кылып, оорубаган адамды оорулуу кылып, анан ушунчалык адамдардын баягы садага чаап, анткени азыр жана врачтардын деле бала бакырасы бар дегендей, алар эгерде действительно ушундай бир атайын бир спецоперация болсо, анан алар ушул жертвасы болуп калгандай болсо, анда бул өтө туура эмес нерсе. И ушуну уюштурган адам сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек деп ойлойм, анткени ошол эле врачтар эң негизги күнөөлүү болуп калбашы керек. Мен эми юрист эмес, адам катары айтып атам да. Мындай чечимдер негизи врачтардын чечимисиз болбойт. Врачтардын чечими баягы негизги ролду ойнойт, бирок баарын бүт жагдайдын баарын эске алганда, кандай чыгып кеткенинен бери ошонун баарын эске алганда, мен ойлойм, эгерде действительно ушундай атайын бир тымызың мыйзамсыз иштер болсо, анда уюштуруучулар сөзсүз түрдө жоопко тартылышы керек. Парламентке даярданыш керек болду да. Ошон үчүн мен прокурорлордон сурап, бүт алар эмненин негизинде мага мыйзамдуу деп айтып атканын баарын караганга аракет кылам. Качан ошондой ойдо мындай
ошондой убеждение келгенден кийин анан ошондо парламентке барып айткам да болбосо мен эч антип айтпайт элем. Мыйзамсыз болгон нерсени мен балким жок эле дегенде ошо парламенттин заседаниясына катышпай коймокмун. Эч кандай мен ошо глубокий убеждением бар болчу да. Ошол кезде сиз баш прокурор катары ошол Батукаевди бошотуу боюнча тыянактарды кайра текшертүүгө жиберүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар беле? Кийин мен ошо парламентке даярданып атканда мага айтылды да, ошо прокурорлордун талабы менен дагы кээ бир комиссиялар өткөзүлгөн депчи. Баягы мыйзамга эгерде ушул жери каршы десе, мен деле сактанат элем деп ойлойм да. Эгерде ошондо прокурорлор могул жери туура эмес, бул жери туура эмес деп айтканда, анда башкача кеп болмок да. Анан эми ал белгилүү да, канча жыл болсо деле баары деле эгерде туура эмес нерсе болсо чыгып калмак да. Сөзсүз түрдө мен дагы өзүмдү мынча, мисалы үчүн мыйзамсыз нерсени барып алып мен мыйзамдуу деп айтмак эмесмин да. Менде эч күмөн болгон эмес. Мыйзамга туура келген нерсени туура келди деп айткам. Азыркы бирок чыгып аткан маалыматтардан улам бир аз ошентсем болмок экен дегендей бир сезимдер пайда болдубу сизде? Азыр бир күмөндөр гана пайда болуп атат эми. Азыр да айтып кетпедиңизби, моралдык жоопкерчилик депчи. Бул суроонун баарына жооп табыла элек болгондуктан мен деле азыр айта албайм андай ушундай моралдык жоопкерчиликти сезип атам деп айта албайм азыр. Кишиге жагабы жакпайбы негизи мен качан ушул баягы болгон документтердин табылып анан действительно ошол кезде ооруган экен деген деп тастыктай турган документтер болсо, ошол кезде ооруган эмес, азыр дагы оорулуу эмес десе, анда мен моралдык жоопкерчилигим ошол парламентке барып биринчиден Батукаев мыйзамдуу чыгып кеттиби, мыйзамсыз чыгып кеттиби, мен эч тиешем жок. Кандай чыгып кеткен күнү дагычы. Мен болгону ал чыгып кеткенден кийин жана парламентке чакырганда барып анан прокурорлордун кыймыл аракети мыйзамдуу деп, мен башкасын да эмес, ошо прокурорлорду жактаганга аракет кылган, алардын иш аракети мыйзамдуу деп айтканга ошол негиз болгон. Сиз Батукаев чыгып кеткенден кийин анан билдиңизби ал бошогону? Ооба. Бирок эгерде мага ага чейин айтса дагы мен баары бир негизи айтып атпайм, ким болсо дагы мен баары деле мыйзам менен иштегиле деп айтмакмын. Ким болсо дагы. Азыр мисалы ошол иш боюнча өкмөт, бийлик сааттай иштеди деп сындап атышат да. Ошол мисалы аябай тез чыгып кетти абактан деген маселе деле сизге мындай күмөн жараткан жок беле? Тез аракети күмөн жаратты. Тез аракет анткени эл сыяктуу эле мен жанагынтип тез убакытта вип аркылуу чыгып кетип атканы менде деле күмөн жаратты. Бирок аны атайын кызматтар оперативдик абал менен түшүндүрдү. Мага караганда алар аны жакшы билет, алар ошол жагдай үчүн алар жооп берет. Ошон үчүн алар айтып атканда мен ишенбегенге эч кандай негиз жок болчу. Именно оперативдик абал ошол кезде Крим чөйрөсүндө оперативдик абал татаал деп алардын айтканы болчу. Парламентте врачтарды чакыра баштады, билесиңер, анан алар дагы башка корутунду бере баштады. Мисалы үчүн жанагы орус бир аял сүйлөдү эле, Цопова экен, кийин дагы кызыксам, жанагы камалып жаткан аялдын бирөө экен да, мисалы үчүн. Ошол сүйлөп атканда мен ишенүү менен угуп аттым да, ал кишиничи баары туура болду дегенди. Анан кийин мен Динара Сагимбаевадан сурадым, анткени ошо күмөн болду да, негизи кандай болуп калды деп корктум. Чын эле ооруган киши оорулуу кылып көргөзгөн болбосун деп мен деле ушундай суроом болду да. Анан ушу Динара Сагимбаеванын өзүнөн сурадым. Адам катары эле. Ген прокурор эмес, анткени ген прокурор катары мен айтып атпайм, материалдардын баары бар болчу. Менде бир күмөн болгон жок. Ошо киши менен сүйлөшкөндөн кийин ал киши мени уверять этип айтты. Жок, ооруган адам, эч кандай бул жерде маселе болушу мүмкүн эмес деп айтты.
ошону менен бул маселе да мен үчүн жабылып калды да. Действительно ооруган деп ооруган адамды ооруган кылбаптыр деп ичимде бир мындай спокойствие болуп калды да.